Чек ара чырында курман болгон аскердин жакындарына үй берилет. Президент Садыр Жапаров Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышууда курман болгон кыргызстандык жоокер Хоснидин Хаджиевдин үй бүлөсүнө көңүл айтты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев билдирди. Анын айтымында президент маркумдун жакындарын колдоо максатында Баткен облусунун Баткен шаарынан 82 чарчы метр жаңыдан курулуп жаткан үйдү берүүнү тапшырды. 8 июлда Лейлектеги көк жайлуу аймагында Кыргыз-Тажик чек арасында атышуу болгон. Анда Хоснидин Ходжиев окко учкан. Анын сөөгү 10 июлда өзү туулуп өскөн Лейлек районунун Бешкент айылында жерге берилди. Булак Азаттык. Садыр Жапаровдун сакчыларынан ковид чыгып, президент оочуланып добуш берди. Президент Садыр Жапаровдун сакчыларынан ковид чыккандыктан мамлекет башчы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого добушун бир күн эрте берди. Президенттин маалымат кызматы Жапаров башкалардын ден соолугуна коркунуч келтирип албоо үчүн оочуланып добуш бергендигин билдирди. Жапаров добушун шайлоо участкасынан сырткары жерден берген. Бир күн мурда мамлекет башчынын жеке коопсуздук кызматкерлеринин биринен коронавирус катталгандыгына байланыштуу участкалык шайлоо комиссиясы көчмө добуш берүүнү уюштурду. Президенттен коронавирус аныкталган эмес, бирок Жапаров эпидемиологдордун сунушун эске алып, башкалардын ден соолугуна коркунуч келтирип албоо үчүн оочуланып добуш берген деп жазылат маалыматта. Жапаров кыргызстандыктарды жарандык милдеттерин аткарып шайлоого катышууга чакырды. Президенттин маалымат кызматы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 33 беренесине таянып, шайлоо участкаларына ден соолугуна байланыштуу же башка себептерден улам келе албай калгандар шайлоого бир күн калганда участкадан тышкары жайда добуш бере аларын белгиледи. Булак Спутник KG. Камчыбек Ташиевдин кайсы сөзү бурмаланууда? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев сырттан келип маалымат жыйынын өткөргөндө мамлекет башчысына жана башка чоң кызматтарда тургандарга жала жаап мазактагандарга, эл арасына жалган маалыматтарды таркатып, радикалдык аракеттерге, өңкөрүш-төңкөрүштөргө чакыргандарга карата тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтты. Бирок анын айткандарын айрым социалдык тармактарда сөз эркиндигине, демократияга каршы басым, кысым, оппозициядагыларды ормон опуза менен коркутуп, үркүтүү катары көрсөтүп жатышкан көп болуп жатабыз. Биз алардан сурагыбыз келет. УКМКнын башчысы демократияны жана сөз эркиндигин чектөө жөнүндө бир нерсе айттыбы? Жок. Ал тышкы, ички потенциалдуу коркунучтар жөнүндө айтып келип, жалган маалыматтарды таркатып, элди экстремисттик аракеттерге, андан да жаманы төңкөрүшкө чакырып жаткандар эртели кеч мыйзам чегинде жооп беришерин гана эскертти. Булак Назар Ньюс KG.